Кыргызстанда сабаттуулук кандай деңгээлге түшкөнүн бир аптанын ичинде өкүнүчтүү окуялар көрсөтүп койду. Кажастың мага катасы толтура, сүйлөшөлү деп жанаша отура. Катаңды оңдоп кадырлуу болууга, түшкүндө келбей шайтандын колуна. Биринчи жогорку кеңештин төрагасы Дастан Жумабеков каталардын тушоосун кести. Спикердин премьер-министрге жолдогон катында одоно каталар кеткен. Премьер-министр Абылгазиеву кодекс ар бир санитардык с уважением. Бирок жогорку кеңештин маалымат кызматы спикердин өкмөт башчыга жазган каты жардамчы тарабынан даярдалып, факсимиле коюлганын маалымдады. Тез эле факсимиле расмий катарга коюлбай калгандыгы такталды. Ката кетти Юстиция министрлигинин орун басары Максатбек Эсенгалиев улантты. Ал жаранга көрсөткөн расмий катында 7 орфографиялык ката кетирген. Элдик эркин билүү максатында кайрылууңузду карап чыгып, төмөнкүнүүлөрдү билдиребиз. Мыйзамдын долбоору катоодон баш тартуу. Элдик эркин билүү максатында катоодон баш тартуу. Элдик эркин билүү максатында. Ага Уда курман ыраазы болсун деп сүйлөп алган Азиз Суракматов баш болгон мэрия 8 март майрамы менен аял затты ката менен куттуктады. Ката кейтке ырчы Нурлан Насип дагы илинип, Facebook баракчасына Кыргызстандын желегин жайгаштырып, бир сүйлөмдү ката менен жазган. Унут албай келем мен өзүңдү, балбылдап жаңа кара көзүңдү. 2015 жылы дүйнөлүк мамлекеттердин билим берүү деңгээли боюнча рейтингинде Кыргызстан 188 мамлекеттин ичинен 65 орунда турган. Алдыңкы орундарды Өзбекстан менен Казакстанды алдырган. Азыр ушундай рейтинг өткөрүлө турган болсо, биздин мамлекет кайсы орунга жылып кетет деген ой жаралат.